Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Эки мусулмандын жубайлар болуусуна себеп болуу, аял менен эркектин баш кошуусуна себеп болуу кандай сооп экендиги тууралуу хадистерден окуй кетели. Хадисте бир мусулмандын никесине катышкан киши бир күн Алла жолунда оросо туткандын сообуна ээ болот жана бул бир күн сооп тарабынан 700 күнгө барабар деген улук куш кабар берилсе, башка бир хадисте эки кишинин никесине себеп болсоң, тактап айтканда, алардын жубайлар болуусуна себеп болуп, аракет кылсаң, шапааттын артыгы ушул деп айтылат. Анда баштайлы туугандар, ушу соопторго жетишке Аллах Таала насип кылсын. Жалал Абад областынын тургуну 36 жаштагы мырза өзүнө имандуу жар издейт. Мырзанын кыздардан күткөн жаш курагы боюнча талабы 25 жаштан 33 жашка чейинки имандуу, түшүнүктүү, жөнөкөй кыз келиндерди издейт. Үй бүлө куруш максатта гана. Ош же Жалал Абадтык кыз келиндер болсо жакшы болот. Мырза өзү бош убактысында диний китептерди окуйт. Жана иштеген жумушу доставка кылат. Товарларды, продукцияларды ташыйт экен да. Машина алып сатат. Кой алып багат, кошумча жумуштар. Урматтуу Ош жана Жалал Абадтык айымдар, эгерде бул мырза менен таанышып көрүүнү кааласаңыз, жакын арада же болбосо кийинчерээк болсо деле турмушка чыгам деген жакшы ой мүдөөңүздөр бар болсо, жашоонун жаңы барагын ачам деген ой мүдөөңүздөр бар болсо, анда биздин WhatsApp номерге билдирүү калтырыңыз 0738 04 05 00. Бул мырзанын бизде сүрөттөрүн көрөсүздөр, биринчи сиздер. Анкетасын сиздер биринчи окуйсуздар. Жана ошонун баардыгы сиздерге кичине бир жага турган болсо, анда бул мырза менен биринчи онлайн түрдө интернет аркылуу сүйлөшүп көрөсүздөр. Ошондон кийин жага турган болсо, анан жолугасыздар. Урматтуу бир туугандар, эгерде ушул видео жага турган болсо, анда жүрөкчөнү базып кызартып коюңуздар. Жана комментарийге албетте мен өз көргүм келет деп жазсаңыздар да болот. Жана башка группаларга бөлүшүп, поделиться кылып коюңуздар. Сиздерди терең урматтоо менен Исмаксат Бейшеев.